Assalamu alaikum, hurmatlı көрерmanдар, hurmatlı біздің каналыбызды күзетіп барып жатқан мекендештер. Бүгін Жалал Абад облысы Алабұқа районы Көксерек айлысының үсті жағында Төлөк айылына келдік. Ошол жерде біздің акебиз, Поп акебиз ушул жерде бул акем өзүбүздүн тууганыбыз болот, туугандар. Багбанчылык менен дагы, шофёрчулук менен дагы, ушу балчылык менен дагы иш кылат. Поп аке, assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кандай, денсаулык жакшыбы? Жакшы өзүңөр. Бүгүн мына эми быйылкы жылдын эсебинен биринчи жолу баштап атасыз. Бу жерде канча яшик ары бар? Быйыл азыраак бир 30 бар. Жылда канча жол аласыз? Бир жылда 2 жол алабыз. Кээ биринде 3 жол алабыз. Жакшы болгон жыл, Бул эми балчылык bir жагынан погодага карайт да. Аба ырайы, жаангерчилик, тала чөп көп болсо, бул деле мал эле сыяктуу. Анан кургакчылык болсо жок. Жаамыр жаап күн ачылып турса, айры ошончолук кызыгып жакшы иштейт да. Анан чөптөн да шире чыгат. Эгер гүлдөгөн менен жаамыр жаабай кургакчылык болуп турса, чөптөн деле шире чыкпайт. Канча жылдан бери алектинесиз? Bunu 5-6 жыл болуп калдык. Бишкекке чейин алып барып сатасыз? Өзүбүздүн туугандар алат, айылдагылар, ошо Бишкекте кошуналарым бар, аларда үште жашайбыз. Ошол жердегилер алат. Анан кээ бирлери биздин максат бул балды таза чыгарып elge жеткиришти. Чистый природа, таза бал. Мисалы үчүн ушу 50 яшиктен 600 килограмм, 500 килограмм алып калса, таза сатканда көбүн айтам апарып лабораторияга салып текшерип. Анан лабораториядан текшерип баягындай сертификат, баягы кагаз-пагаздарын бергенбизби? Алат. Жылга бошко барып текшерип берген. Балын кандай даже жуган, ошо бал куюлган идишин мила менен жуганга да болбойт да. Лабораторияда миланы көрсөтүп коет. Бул өтө этияттуу менен иштеш керек экен. Аппараттардын иштери бүт, нержавайка, даже краниктер пластмассовый болуш керек. Этияттуу менен иштелиш керек экен. Бул таза нерсе да, ошо аппараттан чыгып келип аткан бал темирге тийип өткөн балдан лабораторияга барып салса, темирдин составы чыгып калат. Милада вообще эле болбойт. Милада чыгып калат. Бакалашка куйганга да болбойт бул нерсе. Балды өзү дарылыкка сактайм дегендер банкада жакшы турат. Анан жыгач идиште 1 кылымга чейин турат деген жери бар да. Машалла. Мынакей. Анан мунун бул баларыга Аллах Тааланын койгон бир тартип эрежеси бар экен да. Өзү арылар деген да сүрө бар Курандачы. Мисалы үчүн баягы жалкоолорун кароолдор киргизбей коет экен, канатын кесип коет экен. Баягы туура эмес жерлерге барып келгендерин дагы талкалап коет экен. Муну айта берсең өтө кызыктуу жерлер көп. Бул тартипти карасаңыз эрежени. Өтө таза нерсе. Даже яшиктин краска цветине карап иштейт. Эгер яшигиң половой краска жаман адамга жакпаган цвет болсо, арыга жакпайбы? Ошо яшиктеги арыдан бал ала албайсың да. Шуну мен мурун мага айтчылар. Мен ишенбечү элем, атайын 2 жылдан бери пробага бир половой краска менен краскалап бир чекеде турган, яшикти коюп койгом. Ачсаң ичинде айры күчтүү, бирок бал жок да, көңүлдөгүдөй бал ала албайсың. Мынакей. Таза бал чыкпайт. Аргандай болот. Мунуларды өзүңүз жылда краскалап турасыз, Буларды жылда краскалап, айрым эң жакшы көргөн цвети сары, жашыл, ак цвет да. Анан бул ар бир яшиктин алды өзүнчө жок дегенде бир мет болуш керек, 1-2-3 деген жазуу тамгалар болуш керек. Себеби ары ошо менен учуп келип туруп өзүнүн үйүнө кириш керек да. Коксуңо семьяга конуп кирип кете турган болсо, канатын кайып, жөптүн кайып, эшик ачып көрөт. Өлтүрөт. Анан обязательно аэропорт деп коет муну.
Onday жасап коюш керек. Буну аэропорт деп коет. Нагрузка менен жана тамак менен учуп келип атканда кона албастан мына көрдүң, жерде оонап чыгып аткандар ошол. Түшүп кеткендер бар экен. Азыр шире ташып аткан мезгилде. Шуну жасаш керек. Обязательно жана арматурадан же профилден 35-40 см бийикте болуш керек. Жана кээрлер аз таштын үстүнө, покрышканын үстүнө коюп атпайбы? Ошол болбой турган нерседе жана ары нумдуулукту жактырбайт да бул. Жана покрышкадан яшикке нумдуулук тебет. Же яшиктин асты жаман болот. Ары жактырбайт. Ошо территориясы таза болуш керек анан. Андай малканага жакын, бактарактын ичинде, судун жээгинде, высокий линиянын астында болбош керек да бул. Ушундай бийик ачык жер болуш керек. Акулаждын астылары пастоп болуш керек. Арматуралардын 3 футуна сайлдор же бир нерсе сүртүп койсоң, курт кумурска деген нерсе буга жабышпайт дагы. Бал дагы таза турат да. Мондай туруш керек экен да кыскасы. Ондай бут кылып коюпсуз да. Андан соң майлап коесуң балды. Кумурска эчтеке жабышпайт. Мынакей. Буну сиз дагы бирөө жарымдан үйрөндүңүзбү? Бул ишти? Менин Алапкада бир аяш атам бар, Турунбай деген. Быйыл 76 жашка чыкты. Ошол адам биз жаш кезибизде эле аарычы эле да. Ошол адам себепкер болуп калганда, мен картайдым, сен ушул нерсени мен сага үйрөтөм деп, ал кишинин айтуу боюнча айрым иштетиш жолдору бар экен. Айрыны кадимкидей туз бериш жолдору бар. Кадимкидей малга окшоп биттейт, кана түшөт. Ошолорду өз убагында дарылайт жолдору бар. Кантип иштетиш керек, буну кайсы мезгилде кандай кылыш керек. Бүтүн үйрөтүп, мен билбеген нерселерди сурайм, айтып берип турат да. Өзү шайсын убагында да ушу балчылык жана айрыцылар боюнча мугалим болуп иштеген да. Жакшы. Анда баштадык иште. Бисмилла. Могу түтөп турганыңыз бул ошо арыларды жолотпойт экен да адамга? Бул арылардын оружиясы да мындайча айтканда. Айры только түтүндөн коркот, анан суудан коркот. Балды алып атканда эме кылат, тийишпей турат. Түтөтүп койсоң, мына көзлөрүнчө коркуп, көзлөрүнчө чачак кылат. Тийишпей турат. Тийишпей турат. Кана, кырманга береке, баштадык, бисмилла. Келгиле жигиттер, баштадык. Бисмилла. Мындайрактан алайын мен. Мынакей достор, тоонун боорунда, таза абада ушул балдан алыңыздар туугандар, ушу акебиздин балынан. Өтө жакшы. Өзү ушу тарбия эрежеси менен, кылдаттык менен мамиле кылып карайт. Көп жылдан бери өзү айткандай, 5 жылда атабы. Балынан биз дагы алып жеп жүргөнбүз, таза. Өтө таза. Ana bismillah. Lütfen mi? Yok gerek. Makine alıp başladı. Oho. Özün çakpayt deleken başladı. Үйрөнүп калган окшойт. İğnesini alıp taşladı. Aman sana oturma kaldı. İçinde
Нәрсе тұрады ғой. Hazır balları çaktı. İğnezi kalk ettir. Oşa iğnenin içinde ak denege singenge çeyim bunu suru alып taşlaş gerek de. Faydalı bu? Oşa ak denege girse oşa bana faydalı. Şu biraz turgandan o ak özünden öz sekreyen akın denege girip ketет, anан iğneni alып taşlasаң болот. Faydalı ha? Biz үйреніп қалғанбыз, чаға Mınaki. Balların çaqqanı da faydalı ekan dostlar. Ekinci yaşka gelip toxtadıq. Mınaki dostlar. Köp bal düşötken, keybireulerinden az düşötken. Ne sebepten? Sebebi mındayda bunun taң қалышты жери ушул яшыкта 80 миң 100 миң ары жашаса, ошо 80 миң арынын характери бир болот. Өтө таң калады. Onu o yaşıkta daha 80 bin, 70 bin arı yaşasa, onun karakteri daha özünce başka. Bu yaşıklar, yani adam okşağında, gösteri arı yaşıkta batpay kazadan alıp gelip toktayı beret baldı. Oşanday karakteri. Sadece o yaşık oşanday eken. Acaba açan yaşık üstünün karakteri, gösterinde bir yıllık sezonga yeterli bal toplağından keyin İştegiz gelmey işleyip koyar. Жалқаулық. Жалқаулық. Азыркы мезгилде бүгүн ошо балды чыгарып алып таштасак, ошо жалкоо арылар 3 күн уялардын акыбетин жасайт дагы. 3 күндөн кийин өтө катып иштейт да булар. Ошентип алардын иштетиш жолдору бар. Ошондо булар Meniyeti ötө күчтүү экен эка. Менен булардын тилин билиш керек да. Сүйлөшө билиш керек, а? Кадимкидей билиш керек. Настроение деп коет. Son bunun o yaşıkın настроениесі өтө жакшы экен. Себеби матка энези жаш. Тукумду убагында коюп атырып, bunun энези күнүнө 2000ге чейин тукум тууп турат яшыктын ичинде. А жана рабочий айрылар, сен ойлоо ошо арынын баары таладан шире ташып. Жок. Bir 5-6 түргө бөлүнөт булар. O şire taşıp taladan alıp gelgenler. Onlar rabochi ayrılar. 30 gün 35 gün yaşaydı. Önce bunlar jana jolda geliptiler, tala beldeler jana kanatısını boşetler öyle. Ya bunun içinde bir yeni ağrı var, o yeni ağrı gününe 2000'ge çeyin tutup turat. Ya oşa balazı 17 gün 18 günde çıkarttılar. Bu jaktan çıkarat, bu jaktan öyle öyle. Oşanda oldu. Bulardı, zarar kolaydı abi. Ama bulardı ötöşte karaganda akıldı. Sezimi күчтүү. Ötö sezimi güçlü. 1 kilometreden sezet. Ayardan neler kanday. O torun başına bir kesege bir baldı uyup kesege ertesi gün taş bazarı. Oşan tavaplı. Allah'ın kudretini karan ha. Kana başladı onda ikinci yaşıkta. Bismillah. Sen ağırlık. Gel. Sadece o sevyanın yuvanı gördün. Ulan zaten canavar. İşlediler aslında. Göster batmaya kaldı adam alıp gelip tutardı. Çıkar koymuş. Okey dostlar. Tola çıkartat. Bunlar. O rabochi ayrıların tukumu. Ama o batıray, çoğun batıran bunlar bukalar. Bukalar bunlar o tukumların bardağı ısıtar. İş kılmaydılar. Çünkü rabochi ayrıların akıdan bağlı çevrilecek atı. Anca cengizden. Bunun en apasını yeri o göğsünün için çaksa avtomatik kölbalar ne oluyor? O şey apası. Ağalgan murtunu çağı, kulağını çağı, denen çağı faydacağı var ziyanca. Ziyanca ha? Gözünün için çağırsa kölbalar. Bir ikinci yaşıkta alıp gelişti bu jigitler. Ramkalar boyunca emneni aytasız? Ramkalar boyunca hazır arılar toptagan baldı çağırıp koyduk.
apart joyuna salabız. 3 gün бүтті ama ayrılar işe жұмышқа çıkmaydı. Выходной. 3 gün tövk, duman. 3 günden gezen tep-tey sonuç жасапайды. Onda bir deril жасап, 3 günden kayradan İşte başlaydı. İşte katı başlaydı değil mi? O ikinci kaç gün tezere toplap koydu. Eğer şunu albay koyacak, ya başta aytıp ketkendey jana жалпы ayrılar bizge şu bal kıyıp jetet деген oy menен İşte жата берет. Alып таштадык эми 3 günden keyin İşte başlaydı. тынымыз чуркап жүрүп иштейт. Maşallah. Balары çaksa da iğnesi kalıp ketip atat da. Şu çakkan arı ölü. Bunu эми Кудай ушундай алып жаратып коюптур да. Азыр мисалы чактыбы? O yaşga girmeyince yaşga жетпей турган бол өлөт такса yaşgine бара албайт. Köçödüler. Çakkan жерде. Кейбирлер момент сразу ушул жерде эле өлөт. Себеби ошентип жаратып койгон себеби ол бал өтө таза нерсе экен да бу. Мисалы сени чагып бардырып ошо чаккан айрың о балдын ичине кирип сенде кандай бир оору вирус касал болсо ошону балга алып кирбеш үчүн ошентип өлө турган жаратып койду. Çakkan жеринде эле өлө турган. Кейбирлер чаккан жерде өлөт, кейбири yaşgine жетпей өлөт да. А башка айрылар өлбөйт. Только ушул асал айры өлө турган Кудай жаратып койгон да. Кудайдын кудуретин караң а. Анан могу Жүмө экөөбүз монтуп кырып атат го. Ону тök менен иштетип атат да, бычакта. Өзү ушундайбы негизи? Бычакпы? Ушундай болуш керекпи? Эми бул жана электрический бычак да. Токко салып туруп кыйналбайсың. Жана башкалар ток жок жердегилер. Мында кара кумганга мына. Мындайга суу куюп алып, очо кылып, буну кайнатыш ичине бычак салып коюп. Кызытып а? Бычакты кызытып, о кыйынчылыкта жолу. Иш көп. Иши көп. Ама электрическийде кыйналбайт. Пилта ошо нерседе кызып турат. Кыркып, могу аппаратка даярдап берип атат а? Бу жерде эзип берет бул. Жерде балды чыгарып берет. Бал калган жок, эчтеке калган жок. Будан монун астына түшөт. Талоо эмнени куюп алабыз. Машалла. Түшөт да. Жакшы, жакшы. Өтө сон. Ушунун рамка. Şu raмканын эки бети ушундай куйса 5 килограмм бал түшөт да ушуда. Бир эле рамкадан. Бир өзүнө. Эки бети ушундай куйса. Анан буну балды мында алып туруп лаборанттары бар, өздөрү пышкан балды пломбалайт, бекитет. Көрүп атырсың? Болбосо бал ага кетет. Шуну пышкан бал дейт. Анан жана бекитпей туруп буну алып берсең, бул ачып кетет. Пышпаган бал дейт. Таза пышкан балдар ушундай. Машалла. Электрический бычак менен азыр пломбасын кесип берет. Кескен адамды касап тапат. Мынакей. Касап ия. Ошондо Жүмөк акабыз касап экен да? Касап. Машалла. Малдын касабы барбы жана туткан бөлө тургандай. Кудай ошондой эле нерсе. Мындай эле кылган адам кылат. Эптеген кылат а? Мисалы үчүн азыр мына ушу бир ящиктен келди да ушу рамка. 17 рамка келип турат. Оякта ящиктегилер 22 рамка, 20 рамка. Эки болмады да. Эки алган болсоңуз 19 рамка колундагы да. 19 рамка бал келди. Ар бир рамка 3 килограммдан бергенде канча болот? 30 Кыскасы бир сезонда бир яшык арыдан 50-60 килограмм бал аласың да. Ошондо бир коюңан жакшы да, прибылычы. Мээнети деле жакшы, прибылдан жакшы. Анан буга окшогон, бизге окшогон балчылар үстүн айылда көп болгон жакшы да.
Qanchalik ko'p bo'lsa, o'shanchalik klient ham ko'p bo'ladi. Ооба. O'shanchalik Xudoy rizqini qo'shib beradi degandek. Iya. Qo'ydun артынан жазын қышын қалбай чурқап жүрөсүз. Буну убагы-убагында карап коесуз, а? Mal деле жакшы нерсе болгону азыр чөп кымбат, жем кымбат. Менет акчасын берет экенсиң. Ошентип эле өзүн кээ бир малдар актабай жатпайбы. Туура. Өлүп калса дагы бале. Арылар ойгонгондо ойгоносуң. Арылар уйкуга кеткенде уйкуга кетесиң. Onu kışın veren akşazın cep çatazın. Мынакей. Çöpülbeydin de bay. Жем сатып албайсыз. Мынакей. Çöp verilbeydi buğa. Ушу колуңуздагы бычак менен могу электронный иштеп аткан бычактын айырмасы кандай? Sadece o nержавайка. Bu talapka жооп берет да. O elektroniydan nержавайка бычак. Talapka жооп берет. Ama olар кыргызча колдо жасалган темир арадан жасалган. Жөнөкөй арадан жасалган, арадан жасалган бычактар да. Bu менен балды кескенде o темирдин составы ертең лабораториядан чыгып калды. Ол бычак. Темирге бал тийди, сапаты өлө баштайт. Ошо. Балдын сапаты кетет. Балдын сапатына кошулуп калат темирдин составы. Ам бакалашкага дагы сактаганга болбойт. Балды эң дарылыкка иштетем дегендер только банкага сакташ керек. Азыр сразу түшкөндө. Азыр өзүнүн идиштери бар, ошого куюп туруп, банкага жабыш керек да. Кээрлери бакалашкага сатып атпайбы, жылдап куюп коюп. Ооба. Бакалашкада сапаты өлөт балдын. Анан ошо ишке идиш менен жыгач идиш да. Экеле идиште сапатын жоготпойт, жакшы турат. Жакшы. Бул да керектүү маалымат болду мынакей. Азыр экинчи ящикти алып келип ушул жерде рамкаларды коюп атат. Анан бу жерде Жумек Аксакал акабыз ушул жерде биринчи ушу кишинин колунан өтүп атат. Анан мону астын кызындагы сатса болот экен, а Жумек, а? Мына нерсени. Буну жанагы Жезе болот. Тишörü, içörü, ашказан, бүтүн нерсеге Дары. баардык касиети бар bunun. Машалла. Касап о букалардын тукумун кыркып, süt деген болчу. Bu ак sütkө окшогон нерсе, бул акыры бар айрыга айланат. Şu нерсе бул жака түшүп атабы? Мына түшүп атыр, а? Эң күчтүү жанагы бал ушул да. Себеби жанагы арынын sütү дагы кошулуп түшүп атпайбы? Аналарын сак иштеп коет, аларды жанагы тиши мүлкү ишип кеткендер чайназат. Ошо мүлкүнө пайда, ашказаны ооругандар жанагылар чайнап дарылыкка иштетет да. Мынакей. Анан көпчүлүк арчылар азыр. Мына о майда тукумдар. Булар рабочий айрылардын тукуму. Ал чоң болуп турган тукумдар булар букалар деп коет. Арылардын, букалардын тукуму. Будан чыккан букалар вообще иштебейт, бал ташыбайт. Только бал жеп жатат. Жалко. Бирок кээ касаптар полный кыркып ташайт, мен кырктырбайм. Не себептен? Себептен ар бир яшикке канча бука керек болсо, ошо айрылар ошо буканы өстөрүп чыгарыш керек да. Өстөрүнө керектүү буканы чыгарыш керек. Ошон үчүн булар койгон. Эч бунун зыяны жок. Бу букалар жегенде эч канча бал жейт. Ошон үчүн Пайдасы бар. Кудайдын жана айрылардын кылган өстөрүнө керектүү букалардын өлтүрүшүнүн кереги жок. А буну көп балчылар балды жеп коет деп өлтүрүп таштайт. Кыркып. Мен мисалы кырктырбайм. Себеби айрыларга ошол нерсе керек, ошон үчүн өстөрү ачып чыгарып атыр. Жакшы. Бул да керектүү маалымат болду мынакей. Азыр ушул жерде ящиктерден балды алып атып, ушул яшикке келип токтодук. Ушул жердеги эне арылар жөнүндө ушул балча экөөбүз айтып берсин, а? Маалымат бериңчи.
Yeni arı degen hem bir yaşlıkta 80 mindən 100 minge çeyin 70 min arı yaşaydı. Buna şu arılar. Oho, bunaki. O biz çağ vermez ne? Kapayt. Buna bir tarsan. Tartın jakındaştırıp Sen atalım. görsədin. Bunaki. Buna şular 80-100 min arı çıkar. Bir ile yaşlıkta. Bir öyle yaşlıkta. Şuların içinde bir yeni var, yeni arı var. Oşol yeni arı kartaya fazla. Je bir invayet bolup kanatı garılıp kalgan bolsa, je jakşı tutum koyboy жаткан bolsa. Ayrılar östörü yeni arının tukumun koyat. Yeni arı zaten bir yaşlıkta bir yeni arı yaşaydı da. O yaşlıkın içinde bir 70-80-100 minge çeyin arı var. Oşa arıların içinde bir ele yeni arı bolat. Eğer yeni arı günle jakşı tukum koyboy жатса, je bir invayet bolup kalsa, je bir kanatı gayrılıp kalgan boluşu mümkün. Oşal arılar özünçe yeni arı tukum koyuşat. O yeni arı tukum degen soska okşan uzun koyat. Sen bir ramkaga 7, 8, 5 arkanda tukum koyat. Oşanın içinden yeni arılar çıkkanda bir ele arı yeni arının tandap alıp kalganlarını öldürüp taşıydı da. Şunda akıllı da bular. Yani gevur yaşlıklar var. Başa bir yaşlıktan 5 yeni arı çıkıp etken bolsa, 5 yeni arından öldürüp koyat da. Öldürüp koyat, jana 5 ayrı yeni arılar. Başa yaşlıkın içinde 7-8 min ayrını 5'e bölet bular. Soldatlardı. 5'e bölüp o yaşlıkın içine alıp kaçış götürüp da. Maşallah. Top o günde, 2 günde bir alıp kaçış götürüp, oşan bayağı yeni arı uçup varıp, kayarga konsa oşanı kuştaşıp tekeden orap olat. Oşan o yaşlıkın içinde arı jana suyulup albay kalat. Oşan nesenen bal alış kıyın hatalı oklat. Oşan için bir cumada 5 günde bir jolu kontrolda tekşerip karap turabız. Eğer yeni arı tukum koygan bolsa, gerekli yeni arı tukumun bireğin katırasından kalgan örtüp tasalap turabız. Eğer tasalabasang ayrı barıp kaçıp ketет. Başka jaga. Жақсы. Мынакей достар, бүгүнкү видео блогубуз үстүн бал арычылык боюнча болду. Керектүү маалыматтарды алдык деп ойлойм. Кудай буйрса телефон номерин экранга коюп коебуз. Керек болсо заказ кылсаңыздар болот. Мына кадимкидей. Анан могу ящиктин үстүнө эмне кийиз коюп коюп атасыз экен? Булар өзүнчө бир секрет нерсе. Азыркы погодада мына күн катуу ысып атпайбы? Ие. Онда кийиздерден кыркып туруп, кийизден күндүн ысыгып атпайт, онда бастырып коем. Бул эмне салкынгылабы? О ящиктин ичине салкын калмайт. Эгер ящик катуу ысып кеткен болсо, ящиктин ичиндеги арылар ысыкта жакшы иштей албастан, аны абеттерде көрөсүң. Эгер ящик көп айры жашаган ящиктер арылар тышкары чыгып ящиктин бетине жармашып калат. Иштей албай, иштегенге жана Убакыт болбойт. Убакыт болбой калат. Ысыктан кыйналгандан, Ошон үчүн ящиктин үстүнө ондатып ысыкка коюп коем. Күн салкында алып коем. Ящиктин ичи салкын турат, айрылар тышкары чыкпайт. Кечке чейин тынымсыз иштейт да. Кыскасы бунун иштетишинин жолу өтө сыры көп. Ар кандай жолдор менен иштетет. Эми ошо сырдын бир 3-4төн 1 бөлүгүн эле айттыңыз, сиз? 4төн 1 эле. Мен билбегенди эле. Ооба. Жакшы. Мынакей урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү видео блогубуз ушул бал арылары боюнча болду. Кимге ушул таза табигый кол менен жасалып, ушундай мээнет менен жасалган бал керек болсо, экрандагы телефон номерге байланышка чыга бересиздер. İşinizге ийгилик, денсаулыкта болуң. Рахмат. Дыйканчылыгыңызга Кудай Таала береке берсин, Рахмат.
İşte tutup durun. Aslında sen tut olay. Eğleniyor. Onaki bismillah deb başladık. Bal dayar boldu. Uşu kraniktin üstüne çıkıptır da oşonda kança bolot? 40 litre bolot? Ha. Bu çoğundan da. Nerinde filtre var mı? Filtre yok. Filtre yok mu? Bu bal, taza bal hiç kaçan özünde jaman nerseni kabul alбайт. Hazır buğa kuyulgandan keyin arının ölügü barбы, tukumu barбы, büt betini aydap çıkarıp öret. Вообще özünde arılaştırbayt. Keyin çömüçmen tazalap alıp taştaydın ya. Taza, çista balın özü kalp edet tüyünde. No, kança litre? 22 mi? 22 litre gibi. Onaki Allah bereketini 22 versin. litre ve 35 kilogram patat. Orada mı? Bu yılki 2025 yılın balı уже reka koyulup başladı. Bunu mayski yasalda koy. Mayski degan may ayında alınmaydı. Maydın 15-18'den keyin taladan şişe gele başladı. Buna şu şişeler oşu mezgilde gele başladı. May, iyun, hazır iyundun 20'azı var. 20 Bu canlıdan tölkü jana gülden alıngan üçün o sveti sarı gördünüz, sarı svet. Hepsi onda sarı gül degen güller köp da. Hem budan bir yana gigot koyun tomuktan alışar. O çöpten alıngan baldın sveti kızıl svet oluptu. Kızıl svet oluptu. Ha bu güldükü sarı svet oluptu. Sarzın alış gereken da. Var ki margandayın jattılar. Bal iki türge bölünür. Geri balçılar ağacını alıp alıp tövke ekspert çöpe koyar. O ayrılar eksperseptin gana şiriyesini alıp gelip bal kılıp çarpar da. O ballar cezanında şirin bol kedet. Öte güçlü ballar uşular. Bularda vitamini köp. Ağırganda güldün şiriyesi gelip koşulgan bal. Jegende tamamını kızıltır. Oşonun güçlü bal değil. O da vitamin köp de ağırganda güldün şiriyesi gelip koşulgan. Aşırı bir başka kaşıkta jezen tamamını kızıltır.